Биздин акция өзү негизи 2-синен 11-ине чейин уланып келе жатат. Акциянын арзандатуулар бул айрым товарларга болуп жатат. 2-синен бери бүгүнкү күнгө чейин түгөнгөн товарлар болду. Эми биз дагы мынчалык элди чынын айтканда бардыгына жеткирип бере албадык. Себеби көп товарлар биринчи күндөн баштап эле биринчи күндөрү эле түгөнүп кетти. Айрымдар товарлар калды азыр бизде. Ошо акция по-прежнему жүрүп жатат 11-ине чейин. Болуп аткан товарлардын керкүлөрүнкүнө скидкалар арган болуп кетет. 20%-тен баштап 50%-ке чейин товарларыбыз бар азыр дагы эле. Бүгүнкү күнгө чынын айтсак, саат ачылганга чейин элдер топтолду. Аябай көп киши топтолду. Бул жакта 500дөй иши топтолду. Өзүңүздөр көргөндөй анча-мынча нерселер талкууланып кетти. Бирок жакшы буюрса элдер өзүнө тапкан товарларын да алгандар да болду, таппагандар да болду. Эми түгөнүп кетти, бирок акциябыз дагы кайталап кетем. 11-ине чейин уланат. 11-ине чейин бирок айрым товарларга акция болот. Ошо басым коюп кетким келет. Бул бир гана бизде акция сковородкаларга жана мындай идиш аяк товарларга гана эмес. Бизде строительный товарларга, трикотажный товарларга, ошондой эле ар дайым болуп жаткан продуктовый товарларга, бытовой товарлардын баардыгын акциялар бизде болуп жатат, болуп келет мындан буяган буюрса. Ош шаарында жайгашкан Фрунзе гипермаркетинде акция болуп жатыр. Бүгүн 6 февраль таңкы саат 8ден баштап дарбаза ачылып, көптөгөн чай алуучулар келиптир дагы акционный товарлардын баардыгын сатып алып чыгып кеттир. Азыркы учурда көптөгөн товарлар сатылганга байланыштуу, ал товарлар калбай ошол акциядан чыгып калыптыр. Так, мына акционный товарлардан биздикилер уланып жатат дагы деле. Мына өзүңүздөр көрсөңүздөр, валиктер мурунку баасы 212, азыркысы 106 сомдор. Бинкилер мына 406 сом, 203 сом. Булар деген 50% скидкадан болуп атат. Булардыкы мына 70% скидка менен болуп атат. 249 сомдук баалар 75 сомдон. Сапат аябай жакшы товарлар действительно. Мына бинкилерди көрсөңүздөр, бул жакта мына 30% арзандатуусу менен, буларда 50% арзандатуусу менен товарлар. Ошондой эле бардык товарлар бар. Спрос болгон товарлардан катуу спрос болгон ошол идиш аяктар экен. Идиш аяктардын көпчүлүктөрү түгөнүп кетти. Ошодон дагы эме болуп атат, жетишпей калды. Аялдар көп айтат, жанагы идиш аяктардан сковородкалар дейт. Ошолор түгөнүп кетти, ошолор акцияга кирбей калды. Ошол сковородка жакка барбайлы, сковородка. Жүрүңүздөр, көрсөтөм. Эмнени алышат булар өзү? Алла. Шашпагыла. Баарына жетет. Шашпаңыздар. Акциясы түгөнгөн сковородкаларыбыз калды. Акциясы бар товарларды түгөнүп кетти, өзүңүздөр көргөндөй. Алар бул жакта да дополнительный кошумча выкладка болуп турган товарларды бар эле. Алар да түгөнүп кетти. Жана жогору жакта айттыңыз, акция болгон скидкалар 30%, 50% болду эле. 30%, 70%га чейин болду. Сковородка канча пайыз болду? Сковородкаларда 50%дан 70%га чейин болуп аткан. 70%. Ошондо 2000 сомдук сковородка канча сом? 700 болуп аткан, да. 700 сом болгондон кийин мында сковородкаларды Оштун бардык аялдары келип тура көтөрүп кетип калыптыр. Ошон үчүн сковородка калбады, акция түгөндү. Туура айтасыз. Сковородкаларга түгөнүп калды. Түгөнүп калды. Бирок башкаларга бар. Башка товарларга дагы деле бар. Эжелер көрсөңүздөр болот. Бул жакта сковородкадан башка идиш аяктар деле бар. Мына тарелкалар бар. Трикотажный товарлар бар. Бүт көрсөңүздөр болот эжелер. Бүгүн дейт жаман скидка болуп, элдин баары келип баарын көтөрүп кетип калыптыр дейт. Сиз неге жетиштиңиз? Мен эч нерсеге жетишкен жок. Мен балдарды мектепке жайгаштырып келгенче уже бүтүптүр 1 саат. Эмне кылайын дедиңиз эле бүгүн? Эми үйгө керектүү буюмдар. Сковородкалар дейт 2000 сомдук сковородка 700 сом болуп берилет. Ооба, жеткен жокпуз, түгөнүп калыптыр. Түгөнүп калыптырбы?
Бул биз деле ошо сурап келдик да атайынча. 700 сом бекен. Базарда канча турат эже ушулар? 560 да? Bu hazır kaç ekin? 700 деп. Азыр мияктан сураңыз иштегендерден, а? Макарон менен чай алдыңызбы? Çay. Скидкага жетишпедиңизби? Ha, Скидка болуп тур, жетиштиңизби? yok seçmez. Неге жетишпедиңиз? Keçirak gelip kaldık. Эрте келгенде эмне алат элеңиз? Göretilekte mi? 7 çay ağal dep geldik. Дишатын баары сатылып кетип экен. Satılık. Aksiyalar bitip kalıptır. Nail.